Мен дем алганга укугум бар. Мен дем алыш үчүн бирөөнүн жардамы кереги жок. Өзүм дем алсам, мен өзүмдүн жүрөгүмө болгон кислород, мээме болгон кислород. Менин дем алышыма бирөө тоскоол болушу кереги жок да. Эмнеге муну айтып жатам? Ар бир адамдын укугун дем алганга дагы укук бербей, бастырбай, жака тур, бияка тур, бул комнатага кирбе, жака кирбе деген бир көз караштар бул туура эмес деп айткым келет да. Мен дем алганга укугум бар. Туалеттен дем аламбы, ал менин ишим. Балким жакпайбы бирөөгө дем алган, ал менин ишим. Бул эмнеге айткым келет бул менен? Биз өзүбүздүн жаңы демибизге кандай болуп жатса дагы биздин укугубуз бар дем алгангачы. Бирөөгө жакпаса дагы ал бизди кубантат да. Биз каалаган дем менен дем алабыз да. Эгер биз ушул даже дем алганга укугубуз жок болсо, ал адамдар как бы силерди жашаганга да укук бербейт деген сөз да. Жашаганга укугубуз бар.